Эльнура Абылова Төкөлдөш конушунун тургуну. Бул аймактын жашоочуларында жер участогынын жана кыймылсыз мүлктүн расмий документтери болгон эмес. Буга байланыштуу бир катар кыйынчылыктар жаралып келген. Биринчи айткым келет Садыр Жапаровичке, аябай ыраазыбыз биз. Биздин элибизден ыраазычылык айткым келет. Ушу силер келгенден бери аябай көп ой максатыбызга жетип алдык. Эң биринчиси элибиз болсо, техпаспорт алгандан кийин эмеге балдарын прописка семьясын коюп, мектептерге киргизип, былтырдан жайынан баштап туруп университетке да киришти балдарыбыз. Ушуга ыраазычылыгымды айтайын дегем. Эльнура Абылова кызыл китеп алган соң жогорудагы көйгөйлөр артта калды деп ишенет. Негизи биз болсо, биздин жашоочулар 53-жылдан бери ала элек болчу. Кызыл китеби жок, документациясы жок болуп жашачубуз. Мына эми Садыр Нуркожоевдин аркасынан ушундай жакшы бир эмеге жетип атабыз, жакшылыкка. Канча жылдан бери жүрүп барсак да бул документ керек, тиги документ керек. Ондай документ топтолгон чын. Кызыл китепке ээ болгон 26 адамдын катарын Любовь Николаевна да толуктайт. Ал 2011-жылдан бери документке жетпей келген. Бул жылы маселе оң жагына чечилип, каарманыбыз өлкө жана кала жетекчилерине алкышын айтууда. Все ребята, которые делали госакты, Документтерибизди жасап берген бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеби алар өз жумушун белгиленген мөөнөттөн эрте жасап, документтерди тапшырып жатышты. Бизге 11 жылдын ичинде мамлекеттик каттоодон мындай сый-урмат көргөзүлгөн эмес. Бардык жетекчилерге, шаардын мэрине жана биздин президентке терең ыраазычылык билдирем. Жалпысынан Бишкекте 10 миңден ашуун жер участогуна жеңилдик берилерин Борбор каланын мэри белгиледи. Бүгүнкү күндө шаардын 4 районунда тең комиссиялар иштеп, документтерди кабыл алуу жана аларды кароо иштери уланууда. Учурда комиссияга 5 миңден ашык арыз түштү. Жакшы мамиле кылып, баягы ылдам бүтүрсө деген бизде президенттин койгон тапшырмасы бар. Ошон үчүн биздин комиссияларга дагы, архитектура, кадастр службасына дагы biz тапшырма бергенбиз, так аткарыш керек. Бул президенттин тапшырмасы. Ошондо 5 миңден ашык адам кызыл китеп алат. Эске салсак, жерге мунапыз берүү тартиби жөнүндө жобону министрлер кабинети 2022 жылдын 31 майында бекиткен. Айжамал Бексултанова, Жантай Макенов, Пирамида.